Assalomu alaykum hurmatli El Xabar YouTube kanalının görüşçülері, amansızlar, kandayсыздар? Bugün biz sizlerge ушул коон дарыбыздарды тартып көрсөтөбүз. Өзбекстандан келип табы же өзүбүздүн местный коон дарыбыздар базарга чыктыбы, чыкпадыбы, ошол боюнча маалымат алып беребиз. Эжеке кандайсыз? Амансызбы? Дарыбыздар канчадан болуп атат? Эже, сиздин жүзүңүздү тартпадым, сен аны сурап атам. Канчадан болуп атат? Дарыбыздар. Эми кардар катары сурап атам. Килограмм 25ден бе? Каяктыкы эжеке? Шамалсай, өзүбүздүкү бишип калдыбы? Кандай чыгып атат иштери? О, үндөрү сонун доңк-доңк чыгат го. Жакшымы? Коондорчу каяктан келди? Шамалсай. Эки түрлүү экен, э? Ну, Өзбекстандыкы? Ну, Шамалсай. Канчадан болуп атат? Килограмм 60 ба? Ох. Жыты сонун да караңыздар. Жыты сонун. Мына. Бул килограмм 60 экен. Кандайсыз? Жакшысызбы? Амансызбы? Жакшы. Коон алып атасызбы? Жакшы. Мына ак коондорду бардыгы мактап атат. Ак коондор канча болду экен? Ак коон. Сиз билбейсизби? Биякта дагы бар экен. Эжеке кандайсыз? Амансызбы? Эжеке, сиздин жүзүңүздү тартпаймын. Сен аларды бир сурап билейин дедим эле. Дарыбыздарыңыз каяктан келди? Шамалсайдан. Караңыздар, палектери кургай эле экен. Кече бүрсүкүн эле келген окшойт. Кече келгенби? Үндөрүн караңыздар. Угулуп атабы? Доңк-доңк. Дана угулуп атат. Килограмм канчадан? 28ден. Так, азыр эми 25ден. Ушул кармаганыңызды бир таразга коюңуз, канча сом болот экен? Канча болду? 200ге берет экенсиз анда. Урматтуу туугандар, мына ушул сиздер көрүп турган дарыбыз 225 сом болду. Содалаша турган болсоңуздар 200 сомго берет экен эжекебиз. Мына коонду караңыздар, жыты буркурайт да караңыздар. Азыр сиздерге жыты сонун да. Канчадан болуп атат? 80ден. Ушул турушу бир 2 килограммга жетпесе керек. 120-130дун тегерек экен, э? Жакшы. Анан бардыгы эле мына бул ак коонду мактайт го. Жакшы ширин чыгып атабы? Каяктан келет? Өзбекстандан келеби? Бир өткөндө урматтуу туугандар биз алай жайлоолоруна барып эс алдык эле. Негизи кымбат экен. Ошого жараша. Дам ошого жараша экен урматтуулар. Биз союп көрдүк. Мунондон алдык, тетигинден алдык, анан ак коондон экөөнү алып алдык эле. Ак коонду жеп жыргадык. Жакшы чыкты. Ак коонуңуз канчадан? 100дөн. Бир 2-3 килограмм чыгат окшойт мулар, э? 4-5 килограмм чыгып калат. Акчасына чыдап алсаңыздар өкүнбөйсүздөр. Ушул ак коонду алыңыздар деп айтам. Анан кампир коон деген дагы коон бар эле го, ал чыгабы? Качан чыгат? Ага, сәл бар да. Чыгып калат эми. Көп болсо бир 2 жумада чыгып калат. Ооба. Болуптур эжеке, содаңызды берсин. Эртеден кечке чейин түнү менен турасыздарбы? Саат канчадан канчага чейин турасыздар? Мына чырактары бар экен. Сезондо ишти кылып калыш керек урматтуу туугандар. Бул кайсыл жерде десеңиздер, мына Ош шаарынан чыга бериш жеринде бир аз эле жүргөнүңүздөрдө Форсаж унаа жуучу жайына келе бересиздер дагы. Унаңыздарды жууганча дарыбыздарды алып кетсеңиздер болот урматтуу туугандар. Ишиңизге ийгилик эжеке. Жакшы, мына дарыбыздар дагы келиптир. Силердики канчадан, каяктан келди? Шамалсайдан. Шамалсайдан. Кызылжардыкы. Кызылжардыкыбы? Кече эле келген окшойт, палектери ошо бойдон го. Эрте менен келдиби? Ого, жакшы. Багы даамы кандай чыгып атат? Ширинби? Жакшы. Туугандар, караңыздар. Даамында сөз жок. Шамалсай өзүбүздүкү, Өзбекстандыкы болду эми. Ооба,
Өзбекстандыкы качан эле түгөнгөн байке? Өзбекстандыкы түгөндү. Жеши жеп алдыңыздар, даамын өзүңүздөр сездиңиздер. Дарыга пышкандыгын аны дагы сездиңиздер. Чыдабай кетип жедиңиздер эми өзүңүздөрдүн. Мына местный Шамал сайдан мына бул Кыргызстандын дарбызы. Кыргызстандын өзүнөн келген Төн боюндуку чыгат. Кызыл Жартыкы чыгат. Ушул дарбыздарды алыңыздар урматтуулар. Өтө сонун. Таза. Кайсы канал сиздики? Биздики эл кабар. Кес кабар, эл кабардан көрө бересиңер. Бул дарбыздагы чоңкен бир 300-400 сомдук болот окшойт. Негизи урматтуу туугандар, дарыга пышкан менен органикалык таза жер семчиштерге пышкан коон дарбыздарды мындай эле билсе болот. Таза коондорду, таза дарбыздарды жегенге не жетсин? Ошого аракет кылайлы. Ушул катар Куркка чейин, Фуркат Кургоюна чейин ушундай дарбыз сатылат. Бул жакта болсо Курбан айтка эртеңки кочколорду дагы сатып коюптур. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Амансызбы? Могул дарбыздар каяктан келди? Шамал сайбы? Килограмм канчадан? 30. Жакшы. Мына коондорчу? Өзбекстандыкы. Могулчу? Ак коон. Казакстан? Ушу Казакстандын ак коондору өтө ширин чыгып атат дейт го. Биз өзүбүз дагы жеп көрдүк. Жакшы чыкты. Кымбат экен башка коондорго караганда. Бирок акчасына жараша. Урматтуу туугандар, ушундай эгерде коон алам десеңиздер, ак коонду сунуштайт элем. Негизи Өзбекстандан чыккан жана башка коондор дагы жакшы, аны жаман дебейм. Бирок бул акчасына жараша. Кымбат десе албай койбоңуздар. Бир жесеңиздер, кайра издеп келип жейсиздер. Жакшы. Мына ол аркадан чыгып келе бересиздер. Фуркат Кургоюна бойлоп келгенде жолдун оң тарабында ушундай дарбыз коондорду саткан жерди көрөсүздөр. Келе бересиздер. Содаңыздарды берсин. Демек урматтуу туугандар, эртеңки Курбан айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге дагы бир нерсени айтайынбы? Туугандар, коон менен дарбыз тууралуу комедия же апанды деп коелу. Ошондой апанды боло турган болсо, биздин комментарийге жазып коюңуздар. Лайктан басыңыздар, катталыңыздар. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Содаңыздарды берсин. Келиңиздер.